Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай даамдуу жана кооз пирог жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Биз азыктарыбызды алдыңдан туурап даярдап алганбыз. Баарын кошуп алабыз. 1 чай кашыктан туз, мурч кошобуз. Жана жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң сковородкага бир аз өсүмдүк майынан куябыз. Пирогдун начинкасын кууруйбуз. Аябай эле кызартырып кууруганын кереги жок. Камыр кылышты баштайбыз. 3 стакан унга 1 стакан айран куябыз. Жарым стакан өсүмдүк майы жана 1,5 чай кашык туз. Разрыхлитель кошобуз. Эгерде разрыхлителиңиздер жок болсо, сода менен уксузду аралаштырып кошсоңуздар болот. Жакшылап аралаштырып, камыр кылышты баштайбыз. Мына даяр болду. Камырды тыныктыруунун кереги жок. Бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Камыр жайышты баштайбыз. Мына өтө жука эмес, өтө калың эмес камыр болду. Листтин астын сливочный май менен майлап алабыз. Камырыбызды коебуз. Жакшылап түздөп чыгабыз. Ичине начинкасын кошобуз. Үстүн экинчи камыр менен жабабыз. Четтерин тегиздеп чыгабыз. Биз бекем болсун деп өрүп чыгалы деп чечтик. Үстүнө жумуртканын сарысын сүртүп алабыз. Өзүңүздөр каалаганыңыздардай кылып жасасаңыздар болот. Кооздоп үстүнө кара сейдана кошуп чыктык. 180 градуста 40 мүнөттө бышырабыз. Мына биздин пирогубуз даяр болду, абдан даамдуу, ооздо ээри турган. Пикир жазыңыздар, лайк басыңыздар, биздин каналыбызга каттаңыздар. Саламатта калыңыздар.